Касымалы Бектенов, Койрочок. Касымалы Бектеновдун Койрочок китеби өзү чакан китеп болгону менен ичине бир топ койрочоктун кылык жоруктары кыска кылып берилген. Мен да сиздерге ошол ар бир бөлүгүн өзүнчө жарыялоону туура көрдүм. Касымалы Бектенов, Койрочок. Арбак. Кудайбергендин тестери болуп калган кез экен. Кимди ким жеп, кимдин канын кимдер кактабай соргону менен жаш неменин иши эмне? Ал эптеп өз кардын тойгузууга аракет кылууда. Тамак ашты көрүнө шыпырып кете берер эле. Жаш жетим мындайлардын далайын баштан өткөрө баштаганын айылдагылардын кай бирлери чала була чет бучкагын билишчү экен. Колу туткак дешип байбичелер өздөрүнчө бүлкүлдөшүп, жетимди каргашса, кээ бирлери мейли эптеп өзгүнүн көрсүн дешип күлүп жөн болушчу. Бир күнү өлгөнүнө 1 жылдай болуп калган Супатай деген байдын бала бакырасы эртең жума дешип, бака шака түшүп, кой союп, боорсок бышырып камынып жатышканда Кудай берген каадасынча үйдөн үй кыдырып жүрүп, үстүнөн чыгып калды. Эт бышты, боорсок небак бышкан. Айылдагы балдар казанды тегеректеп, тамшанып, эттен, боорсоктон көздөрү өтөт. Келин-кесектер балдарга бышкан тамактан берип деле жарышпады. Кудай бергенин деле карды бөрсөйгөн жок. Ар кимиси берген 1-2 боорсокко анын карды кайдан кампайсың? Кукең от жага коет, колго суу куят, иши кылып аны кайда жумшаса, ал элпек неме кыйыктанбай жүгүрүп турду. Бирок курсак кайдан тойсун? Саал-пал өп-жап болуп калган өңдөндү. Ошол үйдүн Эрке Сары деген баласы бир колуна көкөр токоч, бир колуна жилик кармап, мам деп маймаңдап эттен, май токоштон бурдаганын көргөндө балдардын ичи күйөт да. Жилик, көкөр токоч деп суктанышкан үндөрү чыгат. Мүрзөгө Куран окутууга барар камылгасын Супатайдын үй бүлөсү ошол күнү тамак ашын бүт дайындап алышты. Эртең бейитке жөнөшмөк. Ошол түнү Кудай берген бышкан эттен эптеп ыгынтап кичине катып алып, балдар менен кошо той кылып жесем деген ойдо турду эле, бирок эч бир ыгын келтире албаган соң, мейлеми, эртең мен да мүрзөгө булар менен кошо барып келермин деген ойго келди да, балдар менен ак чөлмөк ойноп, бир аз жүрүп, анан жатып калды. Эртеси Супатайдын бала чакасы жол боюндагы калың көрүстөндү көздөй тамак ашына артынышып жөнөп калышты. Куран окуучу молдо бирге жөнөдү. Өлгөн байдын жеек жааттары, жакындары да баратат. Булар мүрзөгө жакындаганда шолоктошуп ыйлай башташты. Көрүстөнгө байра алышып, күн көрүшкөн ар кандай макулуктар чуу чыкканда ийиндерине кире качышты. Көп бейиттин арасынан чыккан өкүрүктөн кулак тунат. Супатайдын зайыбы эрине күйүмдү немеби же кара күчкө эле боздодубу, анысын ким билсин, кой десе болбой ал бакыра бергенде бир кемпир анын кулагына угуза калп эле анткорлонот. Эрине күйгөн катын ушундай болчу беле деп кергиштеди эле. Өлгөн кишинин зайыбы мына эмесе дегенсип бетин апчып алганда анын бетинен кан жая берди. Ар кимиси жесирдин колун кармашты. Жесир аларга болбой: асылым Супатай, мени кош алажат. Мени кор кылып таштабагын. Кое бергеле дейм, кое бергеле. Бул көрөкчө өлөм, келе бычак, келе канжар, дейт. Кой, сабыр кыл жеңе. Кайран киши. Маркум сенин үнүңдү укту го.
Koy ыйлаба, Куран окуйлу. Ой, болгула, раматылыкка багыштап союлган малдын этин түшүргүлө. Бол, дасторкон жайгыла. Супатайдын үй бүлөсү жана башкалары анын мүрзөсүнүн жанына тегеректей тартып олтурушту. Бирок эри өлгөн жесир аял жаагын жанып боздой берди. Аны эч кимиси койдура албаган соң, өзү көксөөсү сууганда басылар дешип, аны жөн жайына коюшту. Атаны окуй береним, сенден калып мен кантип күн көрөм? О, асылым, мен алажат, дей берди жесир. Бир окумда мүрзөдөн, ой, болду ыйлабагын. Курулай кара күчкө ыйлоонун эмне кереги бар? Мен сени билем го. Тиер эриң мен өлө электе эле камдалып эмес белең? Өлгөн мен деле жыргап калды деп турасыңар го. Сөөгүм сөпөт, устуканым эчак упат болгон. Кеч келдиңер. Кобурабай жоголгула. Кет! Ой катын, берди көрелегиңде аттан, деген каардуу үн чыкканда, кырка тартып отурушкандар жан алекетке түшүп, жөөсү жөө, атчаны атчан, арт жактарын бир кылчайып кароого жарашпай качып кетишет экен. Алажат деп боздогон катын, ата келеген Супатайдын балдары баары да мурда качып жөнөшөт. Куран окуганы барган молдонун минген бээси азоо экен, ал шашып минейин дегенде, бээ чуудан үркүп, оюн салган бойдон кете берди. Молдо тамтайып жөө жүгүрдү. Мүрзөдөн арбак сыр берди. О, Кудай, бу да болсо жараткандын жазганы ушул. Супатай маркумдун күнөөсү бар го. Же бейиште же тозокто экен белгисиз. Ошондой сөздөрдү ар кимиси сүйлөп, безип качкан бойдон баратышат. Жолдун жээгинде көп бейиттин арасы тым-тырс болду. Мыдыр эткен пенде андан көрүнбөйт. Жайылуу дасторкондо боорсок, эт жайнап ошо бойдон калды. Аңгыча Супатайдын бейитине катарлаш качандыр бир жылдары каза болгон бир маркумдун төбөсү түшкөн көрү бар эле. Ошонун ичинен бирөө башын кылтыйтып акырын чыгарды. Ал мойнун койкойтуп созуп эки жакты караса, көзүнө жан көрүнгөн жок. Анан бул неме жайылуу дасторконду көрө койду да, ичке үнү менен кыт-кылыктап күлүп, көрдүн чарайнасынан суурулуп чыга келди. Бул ким? Же ырас эле арбак болуп жүрбөсүн? Кандай шумдук? Өлгөн адам көрдөн сүйлөчү беле? Көрүстөндөн арбак дешип жанакылар качып жөнөшкөндөй бул арбак эмес. Бул баягы Кукең да. Окуя мындай болот. Супатайдын бала чакасы жана туугандары эртең менен анын мүрзөсүнө ошо күнү жөнөрдөн мурда Кудайберген алардан озунуп эртерээк келип төбөсү жок көргө кирип жатып алган. Качан гана тигилер жуп бейитке жетип ыйлап сыктай баштаганда көрдөн Супатайдын арбагы болмуш болуп Кудайберген сүйлөгөндө алажат деген айылы ата келеген балдары арт жактарын кылчайып кароого шамалары келбей сырая качып жөнөшүптүр. Куран окутууга арнап ала келишкен тамак аштарын Кукең арбак болмуш болуп шыпырып калат. Ошентип Кудайбергендин аркасы менен балдарга той болот.